окуйлу туугандар, Куран окуйлу. Азыр Куран окугандан өтө биз алсызбыз. Мусулман Курандан канча узак болсо, Алланын жардамынан ошончолук узак болот. Берекеден ошончолук узак. Жакшылык, бактылыктан ошончолук, хидаяттан ошончолук узак болот. Ошон үчүн мына жердеги имам дамыла дагы бар, араңызда да карылар болсо, керекпи? Нурбек тақсыр, карын жалдап алып келгиле. Акчасын бергиле. Биздин баарыбызды окутсун, балдарыбызды окутсун. Башка нерсени ойлобосун. Келип туруп ана жерден окутуп берсин. Айына мына 10 000 сом берип коесуң. Кел. Кары эрте менен биздеги түшкө чейин мектепке баргандар түштөн кийин окутасын, түштөн кийин баргандар да түшкө чейин окутасын. Көп эмес, 1 саат, 2 саат менен. Азыр окуп атышат, Өтө жакшы. Ошону эми жаштарыбыз окуп атты. Биз мына кичине орто жаштагылар биз да үйрөнөйлү. Куранды мына ачып, ана арабча Куранды. Элестетсеңиз, мен сизге бир суроо берейин. Курандын арабчасы биздин жараткандын сөзүн окубай өтүп кетүү деген кандай деген трагедия. Кандай кайгы бул. Мени жараткандын сөзүн ачып окуй албай, көрө албай кетип калсам дүйнөдөн. Ага чейин жетпей эле, ошон үчүн Куранды окуйлу. Көз коркок кол батыр. 1 айда үйрөнөсүз. Мен айтып коеюн. 1 айда үйрөнөсүз. Күн сайын сиз 1 айда. Күн сайын сиз жарым саат эле убакыт бериңиз Куранга. Мечитке келиңиз. Куран үйрөнүүгө жарым саат эле бериңиз. Жарым саатыңызды аябаңыз. Телефонду ачып эле сизге 1 саат өтүп атат, Интернет ачып, пайдасы жок, капкаякта бир балакаттардын баарын көрүп 2 саатыңыз өтүп атат. Жалгандын баарын, бир пайдасы жок. Мечитке келип жарым саат Куран окусак пайда болобу эле? Болот эле го. Ошон жарым саатты бериңиз. Күн сайын жарым саат бериңиз. Өзүңүздү милдеттендириңиз. Мен келем, окуйм деп. Илим алам деп. Биздин иншалла алхамдулилlah мечитибиз илим менен нурлансын, дават менен нурлансын, ибадат менен нурлансын. Ынтымак менен нурлансын. Ороза кармап 1-4 жылы кармайлы. Алхамдулилlah мына жерде жайлар бар экен. Көп нерсенин кереги жок. Кичине машалла азмат чай алып келип, кичине курмаларды алып келип, тык. Ооз ачаардан мурда, жарым саат мурда келип дуа кылайлы. Керемет. Ошон үчүн иншалла 1-4 жылы ороза кармаганга аракет кылайлы. Бири-бирибиздин кандай проблема болсо, жардам берели чечкенге. Так, мен мындай болду, мындай. Бирөөдө кызмат барбы? Так, давай. Бирөө ооруп калдыбы бизден? Ким барат ага? Ушундай айылдын ынтымагы дини руханиятта билинет турган. Аракет кылабыз иншалла. Алла кабыл кылсын. Устаз сүрөткө түшүп алса кандай карайсыз дейт. Эми сүрөт өзү жакшы деле эмес эми. Бирок бир сүрөт алып телефондорго эмип, телефон ичинде калса, телефон сыртына чыгарган жакшы эмес сүрөт. Балагатка канча жашта жетет? Ар кандай? 12, 13, 14, 15ке чейин болуп калат кээде. Адамдын өзүнүн физиологиялык түзүлүшүнө жараша. Кээ бир балдар эртерээк жетет, кээ бирлер кечирээк болот. 12 менен 15-ин ортосу. Жума күнү түшүмдө Махшар майданда турупсуз дейби. Аппак нурду бир киши силер түбөлүк бейиштик болдуңар деп сүйүнчүлөдү. Кайра кайталап эмне болот? Машалла, жакшы болот. Жума күнү иншалла таалам берекелүү кылсын түшүңүздү. Биз да бир башка жака барышыбыз керек экен. Андыктан сиздерден уруксат сурайбыз. Алла таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баарыңыздар менен учурашып өтсөк, куптанга да жетпей калабыз. Ошон үчүн баарыңыздарга иншалла биз тараптан салам, жакшылыкта көрүшөйлү. Дайыма бири-бирибиздин артыбыздан жакшы сүйлөп, колдоп турайлы, дуа кылып турайлы. Жакшылыктарды бөлүшүп, чогуу бейишке кирбейлиби? Кандай дейсиңер? Баарыбыз чогуу кирели. Мен эле де андай болбойт да. Баарыбыз бири-бирибизге жардам берип, чогуу бейишке кирели иншалла. Так эле дүйнө жашоо кыска экен. Бири-бирибизди кадырлап калайлы иншалла. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.